Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Отурабыз. Окуучулар, менин атым Айгүл Эжей. Айгүл Эжей деп мага кайрылсаңар болот. Бүгүн мекен таануу сабагын чогуу өтөбүз. Анда эмесе, номер 1лер колуңарды көтөрүп койгулачы. Азамат. Номер 2лер колуңарды көтөрүп койгула. Азамат. Номер 3лер колуңарды көтөрүп койгула. Азамат. Номер 4лер колуңарды көтөрүп койгула. Азамат. Балдар, супер. Силер сонусуңар. Эми келгиле, маңдайлашышты карап, 5ти берип туруп, вау деп суктанып койгулачы. Эми ийиндешибиздикке муштун берип туруп, ийгилик деп койгулачы. Ийгилик. Азаматсыңар балдар. Сон. Тапкана балдар. Wi-Fi. Азыр номер 3-4 партада турган номер 1ден конвертти алып, команда мүчөлөрүнө тарата калгылачы. Номер 1ден конвертти ачабыз пат-паттан балдар. Номер 1ден ичиндеги кагаздарды бир-бирден тарата калалы. Жөн гана кагазды карап эле туруңар азыр. Алдыңар, Эми балдар, караңар. Азыр биз Wi-Fi. Yes. Азыр биз ошол кагаздагы эмнени көрдүм, эмне деп ойлодум, кандай суроо пайда болду деген графаларга жооп беришибиз керек. Ал үчүн бизге жардамга сүрөт келет. Ушул сүрөттү карап туруп, эмнени көрсөңөр, эмнени көрдүм деген жерге жазабыз. Кандай жазбайбыз окула. Мисалы, мен көрдүм казанды. Казан боюнча эмне деп ойлодум? Казанда тамак пышып атты. Казан боюнча кандай суроо пайда болду? Эмне тамак? Ичинде эмне тамак бар болду экен? Эмне тамак болду экен? Деген суроо пайда болду. Азыр мен силерге 1 мүнөт убакыт берем. 1 мүнөт убакыттын ичинде ушул сүрөттөн эмнени көрсөңөр, көрдүм деген жерге жазабыз. Ошол көргөн сүрөтүңөр боюнча эмнени ойлосоңор, ойлодум деген жерге жазабыз. Ошол сүрөткө карата кандай суроо пайда болсо, суроо пайда болду деген жазабыз. Бериле 1 мүнөт убакыт. 1 мүнөт убакытта ким канча жетишсе, ошончо жаза берсин. Түшүнүктүүбү? Анда ооба, үчөөнү тең жазабыз. Баштадык. Балдар, мен кол чапканда силер да кол чапкыла. Демек, бул эмнени түшүндүрөт балдар? Бул уже болду, убакыт бүттү, ручканы коебуз, таштайбыз дегенди түшүндүрөт. Айкен. Эми балдар эмне кылабыз? Эми алдыгы жазганыңарды кайра бири-бириңерге командада окуп беребиз. Кое туруңар, Wi-Fi балдар. Командада окуп беребиз. Баштайт номер 1лер. Команда бүткөндөн кийин команда белги берип коесуңар. Кандай белги берсек болот? Салютте мисалы. Туруп, кантип коелот? Деп коелот, жумушту мен. Ушул сыяктуу белги берип койсоңар, мен ошондо кайсы команда бүткөндүгүн билем. Баштайт номер 2лер. Баштадык. Номер 2, номер 3 болуп кетти. Баштадык балдар. Окуй беребиз. Балдар, алар бактын жанына баратышат. Окуп барына. Эмнеге алардын ата-энеси жок? Сен окуй эмес? Сен алып Эмне көрдүм балдарды, эмне? Командада чогуу гана 1, 2 Заматсыңар, барыңар окуңар, Эми, мен араңардан бирөөнү сурайм. Аниса, окучу, угабыз.
Gördüm bunu, oyladım adamlardan korkut. Qanday sürop payda oldu, emne üçün adamlardan korkut. Көрүптү бугуну. Бирок бул эмне балдар? Элик, Бул элик. Элик деп айтат. Ушул элик. Андан кийин эмне? Emne üçün adamlardan. Суроосу. Элик эмне үчүн адамдардан коркуп атат? Ким жооп берет? Балким. Ал өзүнүн баласын коргот. Балким. Дагы? Анда балдар. Эликтин, коёндун сезимдери кандай экен? Коркуп атат, Коркуп аткан каяктан билип атасыңар? Алар качып. Коён качып баратат. Дагы? Мен де билем. Элик болсо, ал дарактын артында жашынат. Дарактын артында жашынып атат. Эми карагыла балдар. Коён эмнеге качып баратат? Элик эмнеге коркуп атат? Оттон. Эмнеден коркушу мүмкүн? Кайдан коён эликтен коркуп? Балким? Оттон. Оттон коркушу мүмкүн. Азаматсыңар. Көрсө балдар, оттон коён коркуп качып баратыптыр да. Анткени жаныбарлар биринчи сезет да, билесиңерби? Кырсык болорун. Элик да ошондон коркуп атыптыр. Ойлоп атыштыр, от бар, биякта шеңке турат, күйүп кетеби, токойдо өрт чыгып кетеби деп коркуп атыштыр. Бүгүнкү биздин темабыз өрттөн сактануу. Эми балдар айтылачы. Бүгүн эмнелер жөнүндө үйрөнөбүз деп ойлойсуңар? Өрттө жүргөндү үйрөнөбүз. Кантип өрттөн сактанса болот? Азамат. Өрт чыгып кетсе эмне кылышыбыз керек? Азамат дагы. Өрт пайда болгондо эмне менен Өчүргөндү дагы барбы кошумчалай турганда? Өрт өчүргүчтөрдү чакырууну бердим. Азаматсыңар. Эмне өрттөнөт, эмне өрттөнбөйт. Эмне өрттөнөт, эмне өрттөнбөйт. Ушуларды үйрөнүшүбүз мүмкүн деп ойлоп атабыз. Азаматсыңар балдар. Өрт чыкпаш үчүн эмне кылыш керек? Эми биз бүгүн өрттүн чыгуу себептерин үйрөнөбүз. Өрттү өчүрүүнүн каражаттарын үйрөнөбүз. Өрт коопсуздугунун эрежелери. Бул бүгүнкү биздин максатыбыз. Биз бүгүн убакыт өтүп кетип баратып эшикке чыкканда негизде ушул жазылып калыш керек. Максат түшүнүктүүбү? Түшүнүктүүбү? Ооба. Эми балдар, сонун бир сөз экен. Ким окуп берет? От адамга дос да, душман да боло алат. Менде суроо, эмнеге? От менен биз үйдөгү комментти Жылтабыз. үйдө жылтабыз. Рахмат. От менен биз тамакты бышыра алабыз. Анан ал пожар болуп үйдү өрттөнсө да болот. Ооба. Ошол үчүн душман да. Ооба. Бирди сурап коюн, Биз аны ден туура эмес колдонгон үчүн өрттөнөбүз. Азамат, силер сонун жооп берген. Кел, кол чапып койбойбу? Балдар, от адамга дос. Себеби биз от менен жылынабыз. Завод фабрикаларда, космос корабльдерин учурууда, транспортто, үйдө, жөнөкөй эле тамак жасаганда да отту колдонот. Бирок от душман дагы болот экен. Эмне себептен душман болот экен? От өрткө айланганда. Демек, балдар, мен бир аз орусчасын айтып коеюн, силер жакшы түшүнүшүн. От огонь болуп атса, өрт пожар, От өрткө айланганда бизге душман болот экен. Балдар, өрт деп көптөгөн адамдардын өмүрүнө коркунуч туудурган, чоң материалдык чыгымдарга алып келген кырсыкты айтабыз. Өрт эмне экен? Өрт адамдарга кырсык экен, Өрттүн натыйжасында эмне пайда болот экен? Адамдар ооруп же мындай өлүп калат. Натыйжа деген өрт болгондон кийин келип чыкканы эмне болушу мүмкүн? Алардын башы ооруп, анткени уланып кетет.
Ооба. Дагы алар үйсүз калышы мүмкүн. Үйсүз калышы мүмкүн. Өрт бизге душман болуп атат. Адамдын денсаулыгына зыян келтирип атат, Анан материалдык алып келип атат. Эми балдар. Өрт каяктарда болушу мүмкүн? Үйдө. Токойдо. Заводда. Заводдо. Ракета учурган жерде. Ракета учурган жерде. Транспортто. Транспортто. Бир кыстырма айтып кетейин. Ракета учурган жерде өрт көпчүлүк пайызда болбойт. Себеби ракета уча турган жерде 15 километрге чейин такыр жер болот. Атайын коопсуздук эрежелери сакталган. Эми балким болуп кетиши мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда сакталат. Коомдук жайларда, токойлордо, үйлөрдө, транспортто. Эми эмне себептен өрт болот? Мисалы транспортто өзү от жакса болбойт, бирөө От жакса болбойт, бир сүйлөмдөн. Кээде балдар ширеңке менен ойнотканда. Токойдо тамак бышырып Азамат. Сендеги жакта газ чыкканда, өрт спичка менен калганда. Азамат. Андан өчүп калсам анан. Тамак бышырып жатканда промес колдонсо плитканы анда ал жанып. Транспорттарда чылым чеккенде анан Өрт чыгып кетиши мүмкүн. кийимди ütүдө бүткөндө ütүктү сырбай койсоң өрт чыгат. Самекимдерге бүгөйгөнү перегрев болуп баштаган. Ооба. Жит ток тийсе да болот. Биринен тура эмес кылып койсо анан өрт чыгат. Транспорт Тура эмес пайдаланса. Балдар, эми биз азыр өрт эмне себептен чыккандарын айттык, карагыла. Бул точкаларгачы эгерде электр буюмдарынан көптү сайып койсок өрт чыгып кетет экен. А эмнеге? ток келип алып атат. Ооба, ысып кетип. Балдар ширеңке менен ойногон. Ширеңке менен. Мана ата-энелер менен ойногуш керек. Техника. Батареяга жетсе мындай ушундай батарейкаларда мындай кийин жайбагыла деген тешигин жаап койсо өрт Чыгып калат. Бир нерсени сайып коюп, аны унутуп калып, уктап калсак, өрт чыгып калат экен. Эми балдар. Анан балдар ким окуйт суроону? Бирөө жакшы. өрттүн чыгуусу себебине ким күнөөлүү? өзүбүз адамдар. Өзүбүз Балдар. Биз айттык, өрт эмнеден чыгат? Ширеңкеден, газдан. Бирок ошо ширеңке өзүнөн өзү түрөлөр болуп кетеби? Газ өзүнөн өзү өрт болуп кетеби? Ошолордун бардыгы ким себеп экен? Биз ошону ойноп, тура эмес. бирок көпчүлүгү бул балдар. Балдар кичинекей балдар, Демек балдар өрттүн келип чыгышына себеп болбой эле, анткени анын натыйжасында көп начар нерселер болот. Эми балдар, мына өрт эмне себептен келип чыккандыгын билдик, Эмне себептен келип чыккандыгын билдик. Ким күнөөлүү экендигин да билип алдык. Эми өрттү өчүрүүнүн кандай каражаттарын билесиңер, балдар? Бай-бай. Бай-бай. Мен силерге ушул суроонун ичинде кечиресиңер, бул ким телефон келди. Ушул суроонун ичинде ойлонгонго 10 секунд берем. Ойлон. 10 секунд. Эми 30 секунд ичинде ойлонгонуңарды маңдайлашыңар менен кезектешип айтабыз. Кана маңдайлашыңызга 5-ти береличи биринчи.
Билдикпи маңдайлашыбызды? Ага. Ийгилик каалап коелу. Эми 30 секунд ичинде кезектешип айтабыз. Например, Ахмет турайсы? Ооба, дагы. Дагы су менен өчүрсөң, кум менен өчүрсөң. Кезектеш бул. Атайын порошок бар. Пас. Эми балдар. Бермет. Аниса эмне деп айтты? Ал болсо газды кум менен өчүрсө болот. Газды кум менен өчүрсө болот деп айтты. Ахмет Айкен эмне деп айтты? Кум менен өртөшү. Кум менен өртөчүсү болот деди. Айкен, Ахмет эмне деп айтты? Үтү көртөнүп кетсе, розеткадан өчүрүш керек, анан өчүрүш керек. Деп айтты, э? Су менен. Ильяс Баясын деп айтты. Өчүрсө болот деди. Максат Абдынур эмне деп айтты? Биринки туура эмес болуп калса, ондо өрт чыгат, анан Су менен өчүрсө болот деди. Абдынур, Максат эмне деп айтты? Кум менен суу өчүрсө болот деп айтты. Нурсултан Нурислам Сайфидин эмне деп айтты? су менен чакаа суту Сүтпү? су Кечиресиң. Нурадин Демир эмне деп айтты? кум менен өчүрсө болот. Кум менен өчүрсө болот деп айттыр, э? Демек балдар, азыр ушунун бардыгын эле силер айтып турсуңар. Кайсыл учурда өчүрөбүз? Электрогаз болгондо же ошондой пламя болгондо. Биз үйдө эч ким жокто өзүбүз колдонсок болобу? жок. Кайсыл учурда? Үйдө болгондо, чоң өрт болгондо өчүрөт. Чоң өрт болгондо өчүрүлөт. Бул эмне? Кандай ткань? Кандай кездеме? Ным. Эмнеге ным кездеме? Анткени өрт чыгып кетип атканда адам аны озуна жаап туруп чыгып кетип калат. Ооба, бирок ушу менен да өчүрсөк болобу? Анткени су деле өчүрөт да. Үстүнө жаап койсо өчүп калат. Булчу? Топурак. Топуракпы же өрттү гүл менен чыгабызбы? Эмнеси менен өчүрөт экенбиз? Топурак менен. Эгерде өрт чыгып кетсе, биз квартирада жашасак, топурак алып келе алайын деп чыгып кайра кирбейбиз да, э? Кол уставам нерсе менен өчүрсөк болот экен. Болчу? А кум менен качан өчүрөбүз? Эшикте алганда. Эшикте болгондо. Бирок балдар, эми менде суроо жок. Кандай өрттү биз өчүрөбүз? Кичинекей Отту. кичинекей отту же кичинекей өрт болуп кетиши мүмкүн. Ошону өчүрсөк болот. Балдар, эч качан электрден чыккан өрттү суу менен өчүрсө болбойт. Бузулуп калат. Биринчи анын эмесин. Ооба, кечиргенге. Кара. Бузулуп калган үчүн өчүрбөйбүзбү? Жок. Эмнеге суу менен өчүрбөйбүз? Анткени ал от оготор күчөп кетет. Суу менен өчүрсө күчөп кетет деп Жок, токтоп. Эже ошондо кылганда мангизрыв кетет. Кичине ошол телевизор жарылып, анан от өлкө айланат. Бардык үйдө. Электр энергиясына суу тийгенде ал жарылат. Ошол көчөдө свет жок болуп калат. Азаматсыңар, элди ойлогон жакшы инсандар болобуз келечекте. Бирок өзүбүздө эгерде ушундай жердечи сууну күйбөйсекчи, мен токтотуп кетишим мүмкүн экен. Өрттү да өчүрө албай калам, өзүм да токтотуп. Ошол себептен электр энергиясы менен болгон өрттү суу менен өчүрбөйбүз. Кайсы учурда өчүрөбүз? Баягы ортодон суруп туруп, Балдар, анан
Биз өрт өчүрүүнүн эрежесин билгенбиз, өткөнбүз деп туруп чоң өрт болуп атса өзүбүздү баатыр сезип өчүрмөй. Макулбу? Неге? Өзүбүздүн өмүрүбүздү сакташ керек. Эми адам бала айтты, кичинекей өрт болуп атса өчүрүш, анан чоң өрт болуп атса жок десе, болбойт. Ал үчүн кимдер бар? Өрт өчүрүүчүлөр бар. Ойлонуп көрөчү. Эң биринчи өрт өчүрүүчүлөр каяктан чыккан деп ойлойсуз? Бизде Кыргызстандан дагы Америкада бардык жерден чыккан. Одар көрсө тарыхта эң биринчи өрт өчүрүүчүлөр Англиядан чыгыптыр. Англиядан чыгыптыр. Өрт өчүрүүчүлөр аябай кайманбаган, жүрөк, баатыр инсандар болот экен. Эмне үчүн баатыр инсандар болуш керек? Өрттөн коркуп качып кетсе болбойт. Өрт өчүрүүчүлөрдүн унаасынын ичине 2760 литр су батат. 2760. Бирок ошо 2760 литр су 7 мүнөттө эле төнүп Эже билем, алышылан под напорумда аябай катуу. Эми өрт чыгып кеткен учурда ар бир мекемеде, балким байкасаңар керек, биздин мектептерде деле өрткө керектүү каражаттар турат. Өрттүн чыгуусун билдирген белги, өрт учурундагы куралдар, су өткөргүч, түтүкчү, шланг, өрт чыкканда кайсыл эшик менен чыгышыбыз керек, планы, абаны камсыздоочу система, өрткө каршы кошумча эшик. Эми келгиле. Кабинетти карап көрбөйлү? Өрт чыгып кетсе бизди сактай турган бир нерсе бар бекен? Дагы? Биякта өрткө каршы Мына бар. Өрткө каршы система. Демек, бар экен. Өрткө каршы система. Өрткө каршы система бар экен. Көрдүңөр да, карап калдыңар, көрсөтүп коеюн. Ушул, анан кийинки четте. Ал бул окуу неменики? Электр токтоп. Балдар, Wi-Fi? Азыр биз отуруп турабыз. Ал үчүн отургучтарыбызды бир аз артка чыгып, өзүбүздөн дайындоо. Жок, отура бергиле. Мен силерге суроо айтам. Сүйлөмдөр чыгат. Ошол сүйлөмдөр туура деп эсептесеңер, ордубуздан турабыз. Туура эмес деп эсептесеңер, отурабыз. Менин атым Айдай. Тура десеңер турасыңар, тура эмес десеңер отурасыңар. Сиз эмнеге турдуңуз? Анткени алып турасыздар. Таанышып алалы. Менин атым Айгүл. Сиздер менен да тааныштык, э? Электрден чыгып, өзүбүз окуйбуз. Тура десе турабыз, тура эмес десе отурабыз. Тура деп эсептесеңер, ордубуздан турабыз, тура эмес десеңер отурабыз. Билесиз? Окуйбуз, турабыз, отурабыз. Сафидин? Анткени бир доскада окугам. Ошентип окудук, э? Сен эмне кичине ойлонуп, антып калдыңбы? Мен окуткам. Күчүп. Отурабыз. Тура десеңер, туруңуз. Ким башты жакып атат, дейм? Кичинекей өрттү да өзүбүздө өчүрсө болот. Эми балдар, өрттү өчүрүүнүн кээ бир каражаттарын билдик. Эми өрт чыгып кетти дейлик. Өрт чыгып кетсе, эмне кылабыз? Бир эмекейинден кичинекей алып туруп сууга
Анан эшикке чыгыш керек. Басты. Өртөчүлөрдү чакырабыз. 0100. Өрт болсо өзүң өчүрүп кала аласың. Өрт чоң болсо чыгабыз да. Өчөкчүлөрдү чакырыш. Азаматсыңар балдар. Өрттүн негизги башкысы өрт өчүргөндө дүрбөлөңгө түшпөйт. Дүрбөлөң деген паника болду. Өрт болгондо балдар ушундай үн чыгат. Ушундай үн чыкса, эмне кылам деп баары чуркамай жок. Сразу паникага түшпөй туруп, эмне кылабыз бул жерге? Тизилебиз. Азырынча. Анан өзүбүзгө жакын эшикке тизилебиз. Эгерде мен класста болбой, ошол учурда тазалыкта болуп калсам, класска чуркап келемби? Жок. Эмне кылам? Ооба, өзүмө жакын сыртка чыгам. Биринчи эреже дүрбөлөңгө түшпө. Кайталап болчу? Дүрбөлөңгө түшпө. Экинчи, өпкөгө суу кирип кетпеш үчүн кийимибиз менен же жакын материалыбыз бар болсо, суулап мурдумду жабам. Неге ушинтип? Анткени ошондо түтүн кирип кетпейт. Азамат, түтүн кооптубу же өрттүппү? Жалынбы? Кайсынысы кооптураак? Түтүн. Неге? Анткени ал ичине кирип кетсе уланып жатып калат. Түтүн отко караганда көбүрөөк чыгат оттон. Ооба. Жана биз чыгып кетиш үчүн биз эс акылыбызды болуш керек. Ошон үчүн мурдубузду бастым. Эми мен мурдумду бастым да, мынча жүрдүм. Неге? Түтүн үстүндө болот. Так, сурап, эмнеге түтүн үстүндө? Анткени ал биз азыр дем алган абадан Ооба. Жеңил. Балдар абага караганда түтүн жеңил экен да, ошон үчүн түтүн өйдөгө чыгат экен да. Анан биз таза абада бир аз дем алып, муну бил болгондон жөнөйт экенбиз. Каяка жөнөйбүз? Коопсуз жайга жөнөйбүз. Коопсуз жайга жөнөгөндөн кийин өзүм бир аз коопсузраак болгондон кийин эмне кылам? Өрт өчүргүчкө чалам. Чалдым. Алло, саламатсызбы, кандайсыз? Түшүндүңбү? Жок. Дарога, сен азыр каякта адрести айтасың? Анан каякта именно пожар чыккан? Өрттүн чыгуу себебин айтабыз. Холодильниктен өрт чыгып атат. Каяктан чыгып атат? Акунбая 264-те чыгып атат. Ким чалып атат? Жеренчиева Айгүл чалып атат. Чалууда биринчи эмнесин айтабыз? Себебин. Экинчи. Үчүнчү. Атын. Балдар. Эми азыр биз практикалык иштейбиз. Не кылат экенбиз? Сабак өтүп атабыз. Дагы эле өрт жөндөйт. Өзгөчө кантип сактанган? Силердин өрт коопсуз жайыңар парта деп элестеткиле. Не кылабыз партага? Партанын астына отурабыз. Так, эми партанын үстүнө чыгабыз. Мурдуңарды жаап келдиңер, эмнени көрдүңөр? Телефон. Эмне кылабыз? Чалабыз. Кана? Кантип чаласыңар? 01. Билбейм, телефон сизге барбады. Эле
Televizor kiyip gelince. Akım bayıma Aha, balдар. Ana. Anın beti arıgılsın, Emi balдар. Bay bay. Rahmat. Rahmat. Aman kalıplar. Emi balдар. Демем нені байқады, біз барын тұра қылдық па же, кейбір жерлерден тұра емес? Кез жерде тұра емес. Қайсыл жерде мысалы? Biz çıkıp geçsek. Бейсеме тізіліп қалыш керек. А неге түзілбей барыңар, бияққа чұрқап кеттіңер анда? Бірінші түзілді сақтан алу дедіңер, Бары чұрқап кеткен үшін сен чұрқап кеттің бе? Демек, балдар, біз ережені үйренген нәрсебізді жашообузда туура колдонууга аракет кылалы. Так, экинчиден, эмнеге телефон алганда чалыш кыйын болдубу? Жок. Не күйбөй койду? Телефон иштебей калдыбы? Телефон ошол учурда иштейт деп ойлойм, İşte Рахмат. Платочкалар партанын үстүнө коюп туралы. Барыңар алыңарда, Ага, макул. Эми балдар. Азыр биз силер менен дагы бир иш жасайт экенбиз. Номер 4-төр партанын үстүндөгү номер 2 деген кагазды алабыз дагы команданын. Таратабыз. Алдығы эми тест менен иштейбиз. Тестте 4 суроо бар. Канча суроосу? Wi-Fi. Канча суроосу туура болсо 5 коелу. Var. Значит, 4 тең туура болсо 5 коелу. Канча суроосуна 4 коелу? 3 Мындай жазайынчы. Канча суроосу 3 коелу? 2. 1 30 секунд вакыт бар тестине кылышууга. 30 секунд. Аты жөнүңөрдү жазып койгула балдар. Эми балдар, алдыгы кагазды ийиндешиңер менен алмашабыз. Ийиндеш. Алмаштыңызбы? Ага, ийиндеш, алмаштык. Карайбыз. Бирдин туура варианты. Б. Туура болсо 1 коебуз, туура эмес болсо 0 коебуз. Экинин туура варианты. Кум. Туура болсо 1 коебуз, туура эмес болсо 0 коебуз. 3-түн туура варианты. Б. 4-түн туура варианты. А 101 01 десе туура деп эсептей беребиз. Сак ошо алдында вариант жазылбай калыптыр ушу кагазга. Так, балдар. Ооба. Канчасы туура? Карайбыз, бааны коебуз. Меники 5. Коебуз. Бизге вообще турат. Эже мен жүзүм койсун. 4 деп жаз. Так, бирибизге беребиз, кайра өз ээлерине беребиз кагазды. Кагазды өз ээлериңер алдыңарбы? Аха, алдыңар. Эми балдар. Бүгүн кандай тема өттүк? Өрттөн сактануу. Азамат, эмне иштерди кылдык? Практикалык иштерди кылдык. Дагы тест жаздык. Дагы эмне суроо ойлодум, ана көрдүм. Жооп бердик. Örtü, ölçülü, Erежелерин билдик. Демек балдар, алдыгы кагаз. Тесттеги кагаз. Мен өрттүн чыгуу себептерин билем. Өрт өчүрүүнүн каражаттарын билем. Өрт коопсуздугунун эрежелерин билем деген кагаз.
Силер ошону мага тапшырып кетишиңер керек. Эми үйгө тапшырма. Биз 4-чү чейректе ушу ТТКнын китебин колдонобуз. Силер мекен таанууда биз мекендеги дагы өрт коопсуздуктарын билишибиз керек. 8-ден 16 бетке чейин китептен окуп, мекен таануу дептериңерге коопсуздук эрежелери деп жазып келесиңер. Азыр ар бириңер тестти алгыла, өйдө турабыз. Баш ийкешип коштошобуз. Мага келип бирден эже мен чын эле билдим деп тапшырып кетебиз. Рахмат. Рахмат, сонуга чын жакшы бар. Рахмат, жакшы бар. Азаматсың. Рахмат, жакшы бар. Рахмат. 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 Рахмат, чоң рахмат, жакшы барга. Рахмат. Рахмат. Азаматсың, рахмат.